Bir gözü sokur болгон болсо жарабай калыш ыктымалы бар. Бирок bir gözü сол болуп туруп жакшы жеп аткан болсо, анда сemiz болгон болсо жарайт. Карызы бар адам ошол карызын төлөгөндөн кийин деле бул жагында бере турган акчасы парыз боло турган, зекет парыз боло турган болсо, буга сою милдеттүү болот. Анан жарды адамдарга жөө милдеттүү эмес, анан мага милдеттүү эмес деп сойбой койгон болбойт. Кээ бир адамдар бар зекет бере турган эмес, бирок Кудайга жакын болоюн десе, анда курмандык чалгандыгы макул, жакшыраак болот. Курмандык чалган адам Зулхижжа айынын башынан баштап эле чала турган адам тырмагын албастан, колтуктагы түктөрүн албастан, муруттарын кыскартпастан, чачын алдырбастан, ошол ихрам кийгендегилерге окшошуп тургандыгы сүннөт, жакшыраак, бирок бул парыз эмес. Анан жүдөп барасаң тырмактарын алсаң жарай берет. Кайсы мүчөлөрүн жесе болот жана иштерин чагыш керек. Койдун кайсы мүчөлөрүн жесе болот дейт. Баштын жанагы тиштерин чагыш керек. Чакканда бардыгын жанагыдай стоматологчо баарын жууш шарт эмес. Ошону жанагыдай балка менен урса, сыртында эмали түшүп калган болсо, ошол эле жетиштүү болот. Андан сырткары жанагыдай аркасындагы жүрүн ичинде чүчүк бар эмеспи? Ошону жеген макруу болот. Андан сырткары жумуркалыгын, жыныстык мүчөсүн жеген макруу болот. Ооба, канын жеген арам болот. Быжыларына 3 жылкы 2 үй барда 117 миңден ашты деп акчасы. Жок, жылкылардын өздөрү турган болсо, анда буларды мындай багып жүргөн жылкылар болсо, алар эсептебейбиз. Эгерде базарга алып барып келип сатып, мындай жума сайын сатышат го. Товар катары турган болсо, анда сойгонго важип болот. Укпадым. Окуясын? Жок, окуясына узак убакыт керек, биз фык маселеси бул жерде. Дозун кое алып турда, ошо арнакчы. Анан үйүнө алып келсе тоодо жүргөн кой экен. Чөпчөгө коюп турупчу. Анан арыктап кетпесин деп союп койду да бүгүнчү. Ошол кандай болот деп сурады эле. Досуңуз курмандык чалуу милдеттүү болгон байбы же кандай? Жок. Анда эчтеке болбойт ал. Эчтеке болбойт анык. Базардан Мисалы бир койду соёсуң да, анан ошондой 3кө бөлгөндө кыйналган бирөөгө бир бөлүгүн берип койсоң болобу, бир семьяга? Ооба. Ошондо обязательно таргатыш. Жок. Бардыгын берсең деле болот. Койдун салмагы канча болуш керек? Semiz болуш керек. Салмагы Айтылынбайт. 6 айдан жогорку semiz болуш керек. Үйдү 4 адам союп анан кандай бөлүштүрөт? Уйду? Уйду же төөнү бөлүштүргөндө килограммдап бөлүштүрөт. Дөбө кылып эле чептиштеп кое калбайт. Бирок шыйрактары менен башын жана терисин аралаштырып койгондо анда килограмдабастан аны жөн эле бөлүштүрсө боло берет. Бирок төртө чогулуп туруп келгиле башын, шыйрактарын, терисин бирөөгө белек кылалык, этин бөлүштүрөбүз десе, этин килограмдап гана бөлүштүрөт. Эгерде курмандык чалгандардын бири, үчөөсү курмандык ниетинде чалып, бирөөсү ушу эт сереп калдык эле, шылтоо менен бир эт союп алып, эттүү болуп калам деп эт ниетинде сое турган болсо, бул курмандык жарабай калат. Курмандык чала турган ээси өзү Россияда тарап экен да, алыс. Бияктан жүргөн тургандан кийин таратпа болот деп атат. Болот, вакил. Россияда жүрүп, Кыргызстандагы бирөөгө тыйынын жөнөтүп, ушунда курмандык чалып кой деген болсо, дурус болот. Ага уруксат берилет. Ага эч кандай тыюу салынбайт. Өткөндө Россиядан бирөө айтыптыр, тиги биз жылкы алып союп курмандык чалып койгула деп. Анан жылкы өтпөйт албетте. Базардан барып сойдуруп келген менен үйдөн сойгондун айырмасы жок. Айырмасы жок. Үйдөн сойгон жакшымы? Үйүндө сойгон болсо шан шөкөт болбойбу? Жакшы болот го. Карма эле карма деп, Иши болот. Жок, айтажы досом тиякта сойгон жакшы. Жана эмени бар толтуруп коюп мажари.